Кыргызстанда бүгүн да өлүм жазасын киргизүү боюнча кептер уланып келет. Ошол эле учурда акыркы 2 күндө аялдарга карата бир канча зордук зомбулук көрсөткөн фактылар катталды. Аны жашынан баштап чоңуна чейин баары ишке ашырууда. Эми талапкерлерге аны колдогондор шайлоо күрөөсүн өздөрү чогултуусу керек, бирок ал кайтарылбайт. Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлерди каттоо башталды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Тандыр медианын бүгүнкү чыгарылышынан тааныша аласыздар. Студияда мен Периза Сайтбурхан. Ысык көлдөгү 17 жаштагы кыздын зордукталып өлтүрүлгөнүнө байланыштуу кармалган киши буга чейин бир нече жолу соттолуп, бирок кандайдыр бир түшүнүксүз жагдайлардан улам кайра-кайра эркиндикке чыга берген. Бул нерсе өлүм жазасын киргизүү эмес, кылмышкерлердин жазасын ишке ашыруудагы мамлекет тарабынан кетирилген кемчиликтердин себебинен улам болуусу мүмкүн. Албетте, аял затын кордогондор кыргыз бийлигинин көзүндө журналист, акын, активисттерде коркунучтуу эмес көрүнөт. Семетей Аманбеков, журналист. Жогорку соттун пресс кызматы Ысык көл облусунда 17 жаштагы кызды зордуктоо жана өлтүрүү шеги менен кармалган эркектин ордагы соттолуулары тууралуу маалымат таратты. Маалыматка караганда 2006-жылдын 8-ноябрындагы Борбор шаарынын Октябрь райондук сотунун өкүмү боюнча АКК Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин тоноо беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып, 5000 сом айып пул менен жазага тартылган. Андан кийин ошол эле соттун 2016-жылдын 11-февралындагы өкүмү менен АКК Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин өлтүрүүгө аракет кылуу беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып, күчөтүлгөн режимдеги абакка 12 жылга кесилген. Бирок Бишкек шаардык сотунун кылмыш иштеринин коллегиясы 2016-жылдын 12-майында өкүмдү өзгөртүп, натыйжада акыркы жаза мүлктүк конфискация менен 7 жыл эркинен ажыратуу болуп калган. Жогорку сот белгилейт, соттолгон киши өзүнө кесилген жазасын толук өтүп, 2023-жылы эркиндикке чыккан. Башкача айтканда 12 жылдын ордуна 7 жыл берилген. Өлтүрүү деген айыптын ордуна тоноого өзгөртүлгөн. Эгер ал дагы 5 жыл олтурса, Айсулуу тирүү болмок. Ошол эле учурда Ички иштер министрлиги Мукашеваны өлтүргөн шектүүгө кошумча айып тагыла тургандыгын билдирди. Министрлик белгилегендей, шектүү адам өлтүргөндүгү үчүн өмүр бою эркинен ажыратылышы мүмкүн. Милиция алгач адам өлтүрүү фактысы боюнча иш козгогон, анткени кылмыш кандайча жасалгандыгы белгисиз болгон. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат, экспертиза дайындалды. Анын жыйынтыгы менен кармалган адамга зордуктоо беренеси менен кошумча айыптар дагы коюлат деп айтылат маалыматта. Алдын ала маалыматтар боюнча маркум менен айыпталуучу тааныш эмес болгон. Маркум Айсулуунун агасымын деген Сыймык Нарымбек уулу камакка алынды. Кечээ милицияда сурак берип, кайра бошотулган Сыймык Нарымбек уулу СИЗОго киргизилди. Милиция анын 17 жаштагы Айсулуу Мукашеванын өлтүрүлүшү тууралуу жалган маалымат таратууга айыптаган жана ал аркылуу коомчулукту адаштырып, коомдогу чыңалууну күчөткөндүгүн белгиледи. Эскерте кетсек, кечээ ал кармалып, бирок маркумдун туугандары Нарымбек уулу маалымат таратууга жардамдашууга өздөрү сурангандыгын айтышкан. Сурактан кийин ал видео аркылуу кечирим суроону милициядан 6 жылга камайбыз деп коркуткандан кийин тартылгандыгын өз социалдык баракчаларына жазган. Сыймыктын үстүнө козголгон берене бул 363 берене кылмыш жаза кодексинин. Бул кылмыш жасалгандыгы жөнүндө билип туруп жалган билдирүү жасоо. Bunun ikinci bölümünün 3. punktu boyunca payda табуу ниетинде. Мына өз эле видеодо отпайсызбы? Мен хайп кылайын деген, мен подписчик чогултайын деген, мен ошол менен чогулткам. Ошол менен айткам деп атат да. Ошол себептен ошол боюнча азыр кылмыш иши козголуп, кылмыш ишинин тергөө мөөнөтү 2 ай. 2 айдын ичинде ушун баарын тактап, кандай болгон, эмне болгон ушун баарын далилдеп, анан сотко кетиребиз. Ушул жерден эле дагы айтып кетерим, ушул кылмыш тергөө атканда дагы буга чейин да бул соттолгон экен бир нече жолу. Биз билгенибиз караганда 3 жолу соттолгон дейт. Ал текшерүү кандай биринчиси угон деп коет, машина урдап качуу, экинчисинде тоноо жана неме деп алдамчылык боюнча. Тоноо эмес, урдоо экен. Урдоо, кража. Угон машина айдап качуу жана алдамчылык мошенничество. Ушу менен жоопко тартылган экен. Азыр биз дагы тергөө маалында ушун баарын сот чечимдери барбы, жокпу ушун баарын текшерип, кандай жагдай болгон деп баарын текшерип, анан кийин кошумча дагы буга укуктук баа берилет. Айткан сөздөр үчүн бул туугандар менен да сүйлөштүк. Азыр кылмыш ишинин негизинде азыр кичине неме болсо баары суралат. Эмне себептен болгон? Кечээ да аябай сөздөр болду. Тууган экен, тууган эмес экен дейт. Бирок так билип атабыз, бул агасы эмес. Сиздер көрүп атасыңар видеодо, мен агасымын деп айтып атпайбы? Бул агасы эмес да. Анан кийин 3 күн
учкойду айтканбыз, учкой 3 күндөн кел деген, бул дал немеге чындыкка дал келбей атат да. Ага сымын дегени дал келбесе, берки туугандары биздин өтүнүч менен чыккан деген сөз бул жагында байланат. Биздин өтүнүч менен чыккан дейт, бир ооз көзөмөлгө алып, кызыкты жардам издеп, кимге жардам бергиле деп коомчулуктан сураныптыр. Бирок аша чыгып кетип атат да. Өлүм жазасын киргизүү боюнча бийликчил топтордун кампаниясы катуу башталды. Бул бардык изилдөөлөрдүн жана стандарттардын Кыргызстан өзү кол койгон эл аралык келишимдердин болгонуна карабастан, сотторго милицияга ишеним жоктугуна карабастан өлүм жазасы киргизилиши керек деген топ пайда болду. Бул боюнча акыркы бир канча айдан бери бийликтин рупоруна айланган Кыргызстандын мурдагы өкмөт башчысы Феликс Колов мындай деп жазды. Айсылуу деген мыкаачылык менен өлтүрүлгөн өспүрүм кыздын өлүмү коомдо чоң резонанс жаратты. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров бул иштин териштирүүсүн жеке көзөмөлгө гана албастан, администрациясынын укуктук камсыздоо башкармалыгына балдарга, кыз келиндерге карата кылмыштар үчүн жоопкерчиликти максималдуу катаалдаатууну караган мыйзамдык өзгөртүүлөрдү даярдоону тапшырды. Айрыкча балдарды зордоо үчүн, ошондой эле аялдарды зордоого кошо өлтүрүү фактысы үчүн өлүм жазасын киргизүү жөнүндө сөз жүрүүдө. Бирок эмнеге өлүм жазасы азыр керек деп эсептелет? Бүгүн коом катуу чараларды кабыл алууну талап кылып жатат. Өлүм жазасы бул жөнөкөй гана жаза эмес. Эң өкүлчүлүктүү жана корголууга муктаж категориялардын коопсуздугун камсыздоого элдин эркин билдирүүсү катары кабыл алынышы мүмкүн. Коомдун өч алуу фактору көпчүлүк коомчулукта өмүр бою абак жазасы адекваттуу чара катары кабыл алынбайт. Саясий укуктук билдирүү, өлүм жазасын киргизүү мүмкүн болгон кылмышкерлерге эскертүү катары жана мамлекет балдар менен аялдарды коргоого бекем туруп жаткан сигнал болуп калышы ыктымал. Коркунучтарды кантип минималдаштырса болот? Албетте сот катачылыктарды оор маселе. Аларды максималдуу болтурбоо үчүн төмөнкүлөр зарыл. Өлүм жазасына байланыштуу иштерди жюри соту гана катышкан соттук отурумдарда кароо. Милдеттүү ДНК экспертизаларды жана көз карандысыз криминалисттик текшерүүлөрдү киргизүү, көп баскычтуу апелляция жана ишти кайроо системасын камсыздоо, айыпталуучулардын мыйзамдык кепилдиктерин так жазуу, өлүм жазасы далилдер толук жана шек келтирбестен далилденген учурда гана колдонулушу керек. Мындайча айтканда, өлүм үчүн. Мурдагы өкмөт башчысы бул канга кан өч алууну ишке ашыруу менен өлкөдө линч соту бири-бирин кектеп, өмүр бою кан душман болууга жол ачылбайбы, ал жөнүндө айткан жок. Эскерте кетсек, Кыргызстан 2007 жылы өлүм жазасын жойгон. Ага чейин да акыркы өлүм жазасы 1998 жылы ишке ашырылган болчу. Ал эми андан кийинки конституцияларга адам өмүрүнүн кол тийбестиги тууралуу нормалар киргизилген. Ал эми журналист Гладис Темирчиева так ошол коркунучтар жөнүндө мындай деп жазды. Гладис Темирчиева, журналист. Демек, президент өлүм жазасын киргизүү боюнча тапшырма берди. Албетте, мамлекет башчысынын кызды өлтүрүү окуясына бат жана катуу реакция кылганы мактоого арзыйт. Бирок сот системасында коррупция жана көз карансыздык маселелери чоң болгон өлкөдө өлүм жазасын киргизүү көп коркунучтарды жаратат. Сот катачылыктарынын коркунучу, адам укуктары бузулган өлкө деген имидждин чыңалышы, эл аралык абройго доо кетиши, обочолонуу, санкциялар жана программалардын кыскаруусу мүмкүн. Журналисттерге, активисттерге жана бийликке жакпаган адамдарга саясий куугунтук куралы болуп калуу коркунучу, сот системасына ишенимдин андан ары төмөндөшү. Өлүм жазасын киргизүүнүн ордуна кылмыштардын алдын алуу чараларын күчөтүп, сот системасын өркүндөтүүгө акылга сыярлык болмок. Мамлекет зордук, зомбулук жана киши өлтүрүү учурларында жаза сөзсүз жана толук өтөлөрүн камсыз кылып, мөөнөтүнөн мурда бошотууга тыюу салышы керек. Ошондо гана чындап таасир берет. Чын эле эмоция менен эмес, акыл калчап ойлонгон адамдар соц тармактарда өлүм жазасы киргизилсе, ансыз да өз оппоненттерине ооз ачырбай калган бул бийлик өлүм жазасын каршылаштарына карата колдонуусу мүмкүн деп кооптонушууда. Аялдардын укугун, жашоосун, коопсуздугун камсыз кылууга өлүм жазасы эле эмес, бул тармакта системалуу иш алып баруу керек экендигин көрсөткөн бир нече окуя акыркы күндөрү орун алды. Алардын бирөөсү Бишкекте ресторанда кызды тепкен адам кармалды. Ал өз аракетин тамаша иретинде тепкендиги менен түшүндүргөн. Ал эми экинчи үрөй учурган окуя Каракол шаарындагы номер 2 мектепте 7 класстын окуучуларынын арасында болгон. Коомчулукка тараган тасмада жаш бала өз классташ кызына карата кол көтөрүп сабап жаткандыгын көрүүгө болот. Бул эки иштен милиция тарабынан каттоого алынса, демек бул жарандар тамаша, жаш балалык кылып жасаган аракеттери аларда аялдарга, кыздарга карата ушундай мамиле кылса болот деген сезимден келип чыктыбы.
Албетте мындай нерселер өлүм жазасы менен чечилбейт. Көпчүлүк жазгандай коомдун ой жүгүртүүсүн өзгөртүү керек. Садыр Жапаров кабар агенттигине маек берип жатып, анда жаңы шайлоо системасы тууралуу пикири менен бөлүштү. Анын айтымында жаңы системанын артыкчылыгы мандаттар мурдагыдай 100 миңден 1 миллион долларга чейин сатылбайт. Кимдин аброю жогору болсо, ошол жеңет. Бирок муну кантип көзөмөлдөнөт белгисиз. Мурда партия кайсы бир тармакта ийгиликке жеткен талапкерлерди бекер эле колдосо, азыр аларды ким колдойт суроо жаратат. Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын президенти 300 миң сомдук күрөөгө мугалимдер менен дарыгерлер катыша албайт деген туура эмес. Жапаровдун айтымында эгер жөнөкөй жумушчуну округда сыйлашса, ага күрөөнү топтоого туугандары, кошуналары, кесиптештери жардам берет. Күрөө бул дүйнөлүк практика. Эгер аймакта шайлоодо аялдар жеңсе, 3-чү орунда сөзсүз эркекке беришет. Жаңы система боюнча ар бир округдан 3 депутат шайланат. Алардын бири сөзсүз аял болушу керек. Ар бир жаран каалаган тилкеде добуш бере алат. Кийинчерээк интернет аркылуу добуш берүүгө да өтүшүбүз мүмкүн. Андан кийин президент округтарга бөлүү боюнча сындарга да жооп берди. Анда көп мандаттуу 30 округдун чек арасы кимдир бирөөлөрдүн кызыкчылыгы үчүн эмес, жергиликтүү бийликтердин сунушу жана борбордук шайлоо комиссиясы менен биргеликте аныкталгандыгын билдирди. Бул айылды тигил округга кошуп бергиле деп чуркап жүргөн талапкерлер да бар экендигин айткан президент мындай болбой тургандыгын кошумчалады. Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын президенти кайсы бир талапкердин эмес, жалпы Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн жасап жатабыз. 5-6 айыл башка облустун же башка райондун округуна кошулуп калса, андан трагедия жасаштын кереги жок. Бир эле Кыргызстанбыз. Кимдин кадыр баркы жогору болсо, кайсы округдан койбосун, ал өтүп келет. Боршайком 1-октябрдагы жыйынында Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоодо көп мандаттуу 30 округ шайлоо округдарын чек араларын бекиткен. Айрымдар шайлоо округдары чачыранды, кээ бир жерлерде шайлоочулардын саны аз болуп калды деген сын пикирлерди айтып жатышат. Маалыматка караганда өлкөдө жалпысынан 4 миллион 287 миң шайлоочу катталган. Республика 30 көп мандаттуу округга бөлүнүп, ар биринде орточо 142 миң 900 шайлоочу бар. Мыйзамга ылайык округдардагы шайлоочулардын саны орточо көрсөткүчтөн 20%-га айырмаланышы мүмкүн. БШК белгилегенде бул норма шайлоо округдарын адилеттүү жана тең салмактуу түзүүгө шарт түзөт. Чечим кабыл алууга чейин президенттин облустагы өкүлдөрү, Бишкек жана Ош шаарынын мэрлери, жумушчу топтун мүчөлөрү катышкан талкуулар өткөрүлүп, бардык аймактардын сунуштары эске алынган. Элвира Сурабалдиева шайлоого катышуу үчүн арызын берди. Жогорку кеңештин депутаттыгына шайлоого талапкер катары биринчилерден болуп, Элвира Сурабалдиева номер 23 шайлоо округунан борбордук шайлоо комиссиясына арыз берди. Сурабалдиева Жогорку кеңештин 6 жана 7 чакырылыштарында депутат болгон. Андан сырткары БШКнын маалыматы боюнча дагы 3 киши азыркы убакытка чейин арызын тапшырды. Садыр Жапаров тоолордо жайыттарды тебелеп айдаган кишилердин машиналарын алып коюуга чакырды. Анын айтымында мындай аракеттер жайыттардын жоголуусуна алып келүүдө. Урматтуу кыргызстандыктар, учурда унаалардын не бир түрлөрү чыгып, ар кандай техника каражаттары жеткиликтүү болуп калбадыбы? Тилекке каршы төмөндөгү видеодо көрүнгөндөй өлкөбүздүн булуң бурчунда квадроциклдер менен тоо боорун тытмалап, чөптөрдү тып-тыйпыл кылып жаткан учурлар өтө көбөйдү. Аны айдагандар өзүбүздүн эле балдар. Ооба, туристтер деле бар, бирок көпчүлүгү өзүбүздүн эле жарандар. Тоо ташка кеткен жолдор турса, көк шиберлерди тебелеп, каршы терши жол салып, жайыттардан бери талкалап жатышат. Мындан улам ички иштер министри менен жаратылыш ресурстарды, экология жана техникалык көзөмөл министрине тоо беттерин, көк шибер жайыттарды, квадроциклдер, жол тандабастар менен тебелегендерге айып пул салуу жана техникалык каражаттарын конфискациялоо мүмкүнчүлүгүн карап көрүү тапшырмасын бердим. Кыргызстандын жалпы аянты 20 миллион гектар болсо, анын 9 миллион гектарын жайлоо менен жайыт ээлеп жатат. Бир кезде көк майсаң баскан жайлоолор 4 түлүк малдын көбөйгөнүнөн, кең байлык казуудан жана климаттын өзгөрүүсүнөн улам жылдан жылга такырга айланып баратат. Соңку 5 жылда эле жайыттардын аянты 25 миң гектарга кыскарган. Ысык Атада 200 гектар жер мамлекетке кайтарылды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Ысык Ата районундагы 1 миллиард сомдон ашык жерди мамлекетке кайтарылды. Коопсуздук кызматы 1992-94 жылдары 200 гектар жер мыйзамсыз түрдө муниципалдык менчиктен алынып, акыркы убакка чейин жергиликтүү тургундар тарабынан иштетилип келгендигин билдирди. Ал эми жергиликтүү аткаминерлер тендер өткөрбөй, мамлекетке ижара акысын төлөбөстөн жарандарга айыл чарба багытындагы жерлерди көптөн бери берип келишкен. Ош шаарынын борбордук аянтына 95 метрлик жаңы телек сапты орнотуу иштери жүрүүдө. Анын ачылышы 5 октябрда шаар күнүнө карата пландалган.
флагшток маселеси негизи эле узун убакытка Бишкек менен Ош шаарынын мэрлеринин ортосундагы расмий эмес жарышка айланып келген болчу. Израиль гуманитардык жардам менен Газа тилкесине бара жаткан Грета Тунбергти ташыган флотилияны кармады. The Times of Israel жазганда, Испаниядан бир ай мурун чыккан 40тан ашык кеме Газа секторуна гуманитардык жардам жеткирүүгө багыт алган. Алардын ичинде 500дөй адам, анын ичинде швед экологиялык активисти Грета Тунберг да бар болчу. Reuters маалымдагандай, флотилия Газага жакындаганда Израиль армиясы кемелерди токтотуп, айрымдарына аскерлер чыгып, жүргүнчүлөрү Израилдик портко алып барышты. Израиль тышкы иштер министрлиги Грета жана анын жолдоштору коопсуз жана дени сак экендигин билдирди. Флотилиянын уюштуруучулары аны Global Summit деп аташкан, ал эми Израиль Хамас Summit деп аны мүнөздөп келет. Жергиликтүү маалымат каражаттары активисттерди жакынкы күндөрү депортация кылышаарын жазышты. Бул Тандыр медианын кыргыз редакциясынын жаңылыктарынын бүгүнкү чыгарылышы болду. Алып барган мен Перизат Сайтбурхан, кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.